азыр эмнеге чогулткандын бирден бир себеби азыр бул жерде мен убактым бир 30-40 мүнөттүк убактым бар. Ошонун ортосунда мен силерге мындайча айтканда энергия секторунда болуп аткан информацияны берейин. Андан кийин Нестин эмеси бар, презентациясы бар. Анан Гартектин презентациясы бар. Тариф эмне үчүн кандай көтөрүлдү, ошол боюнча силерге информация. Мен билем, ар бир райондордо Гартек тарифти көтөрүүнүн астында бүт райондорго чыгып, бүт администрация менен, эл менен жолугуп, активдер менен жолугуп келген. Силерди чогулткандын бирден бир себеби ошонун баарын түшүнүп билип алсын. Эмне маселелер болсо, ошону мындайча айтканда бүгүн ушул жерден чечели деп чыгарып алдык. Эң биринчи маселе, өзүңөр билесиңер, бул ошол жана аскуя счетчик мына ошол бүгүнкү күндө биздин инспекторлордун функциясын ошол аткарып атат. Коюлгандан кийин ошол аткарат, ошол счетчикчи. Бул эмне кылат? Показания берет. Счет таратпайсыңар, мой свет менен онлайн режимде бересиңер. Дебитор менен иштебейсиңер. Дебитор менен ошол счетчик биякта программисттер отуруп алып, ошо менен иштейт. Дебитор карызы барбы? Бизде программа кирилген. Карызы барбы? Значит, автоматтан өчөт. Бүгүнкү күндө жоготууңар азыр 11% болуп атабы? Быйылкы менен 24-жылы 11% менен жаап атасың. Жылдан жылга бул жоготуу азаят, бул аскуя койгондо. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, жылдан жылга мындайча айтканда электр энергия колдонуу өсүп атат, бирок ага карабастан ошону үзгүлтүксүз биздин кардарларга жеткирип берип аткан мына ушул жерде отурган жетекчилер силердин милдетиңер. Ал милдетиңерди силер быйыл Кудай буйрса жакшы аткардыңар. Эми иштеп аткан адамда кемчиликтер болот. Анча-мынча авария, өчүрүүлөр, туура эмес счеттор барып, маселелер көтөрүлдү, бирок ошону мындайча айтканда оперативно чечип берди. Акыркы убакта мына өзүңөр көрүп атасыңар, мой свет деп программа киргизгенден кийин азыр биздин балдар соревнованияда бияктан биринчи орун алышыптыр, ошол программа боюнча, программисттер. Туурабы? Азыр эмеге баратышат, Москвага барган атышат. Бул түрдө багып беришиңиз, ошол мой свет боюнча республикада жаштардын эмгектин арасында эң башка катышып. Ошол Душанбеде ушуга кызыктар болуп атат да. Ошол министр менен жолуктук. Ал жерде Афганистан, Пакистан, Кыргызстан, Тажикстан министрлери чогуу болдук. Эми касса мен долбоор боюнча маселе көтөрүлдү. Ошол жерде ал дагы кызыктар болуп атат да, бизге айтып атат. Бизге давайте биз обмен опытын кылалы. Мен немеге аскуя счетчиктерди быйылкы жылы 500 миң учет коебуз. Ошону менен где-то 900 миң 1 миллионго барып калат. Биздин Кыргыз Республикасынын абоненттер 1,5 миллионго жакын биздин абонентибиз бар. Ошондо 500 миңге калат. Азыркы убакта бизде Дүйнөлүк банктан 34 миллион доллар акча бөлүнүп берилген. Именно ошол счетчиктерге. Азыр ошонун 14 миллионуна биз 500 миң счетчикти уже сатып алып уже келип атат. Ошону менен сентябрь-ноябрга чейин биз муну бүт полностью 500 миңге коюп бүтүшүбүз керек. Экинчи этапта эмне келет? Экинчи этапта калгандагы бир 400 миңге жакын счетчик келет. 10 машина келет. Ошол бүт эмелерге, рейстерге сбытка бирден машина жана жакты бөлүп беребиз. 10 машина. Анан приборлор келет. Жана счетчикти коюп атканда инструменттер келет жана приборлор келет. Корейский фонд азыр мына Койка деген компания дата центр бүтүп мына ачылуунун ортосунда турабыз. Эртең күрсүгүн ачабыз. Алар да 150 миң счетчик берип атат, туурабы? 150 миң счетчик. Элестеткиле, ошондо почти 1 миллион 150 миң счетчик менен Кудай буйрса бүт биздин республикадагы абоненттердин баарын жапканга мүмкүнчүлүк болот.